Кечиресиңер, мени ыйлап көргениме кечиргиле. Аны көп билбей TikTok'ta сөгүп атасыңар меничи. Жөндөн жөн сөгүп атасыңар. Чал, отур, үйүңө жатпайсыңбы? Көзүң кызарып кеттир. Тигиндей, мындай. Жок. Мен ушунун бардыгын элиме жеткизейин деп отурам. Мага ошогон аталар көп. Балдарын чыгара албай аткан. Чыгарсын ушулар. Мени эч ким колдогон жок. Эч ким колдогон жок. Эл колдоду меничи. Эл ушул жерге чейин алып келди. Эл колдоп, интернеттен поддержка кылып, керек болсо балдарыма перчаткасынан бери алып берип атып ушул жерге алып келди, достор. Так что бул жашоо бардыгыбызга чындык, эң чындык. Мен башыман өткөзүп келатам ушул нерсенин бардыгын. Балдарым үчүн күйүп пишип келатам, достор. Эч качан мен бир күн дагы спортту таштаган жокмун. Мен ошондон музыканы да таштап, ишими дагы, бизнесими да таштап, достор, ушул ишке келгенмин. Келгенден бери мен спортто жок элем. Мен бир жерге бойго чыккан эмесмин, бир рингке чыккан эмесмин, достор. Чынын айтайын, балдарым үчүн тренер болдум. Балдарымы өстүрөм деп тренер болдум. Достор, туура түшүнгүлө. Эч качан бирөөнү билбей туруп, ичиндеги дартын билбей туруп сөкпөгүлө. Эч качан бирөөнүн дартын, бирөөнүн жүрөгүндөгү нерсени сезбей туруп, эч качан катуу сүйлөбөгүлө. Ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман бар, өзүнө керектүү ыйман бар. Чынын айтканда бул жашоодо кимдер гана, рахмат сизге, Русь, кимдер гана эмне жашоо менен жашап келатат. Балким кимдир бирөө бизнестен кыйынчылыктар болгон. Балким бирөө Россияларда, талааларда жүрүп, кыйналып жүрүп ийгиликке жеткен. Аны билбей туруп, сырттан сүйлөп коюш оңой, достор. Ар бир нерсени сырттан сүйлөп коюш оңой. Ошон үчүн, достор, ар бирибиз адамга мамиле жасаганда, жакшы мамиле жасаганга үйлөнөлү, достор. Ошол жакшы мамиле гана жүрөгүңдө калат. Ошол жакшы сөз гана жүрөгүңдө калат, достор. Эч качан билбей туруп бирөөгө жаман сөз айтып, акарат айтып, же болбосо көңүлүнө, дилине тийбегиле. Мен түнү күнү ыйлап жүрүп, түнү күнү ар кандай кыйынчылыктарды көрүп жүрүп, ушул ийгиликтер. Ошон үчүн, достор, бирөөнү билбей туруп акарат кылбагыла. Билбей туруп сөкпөгүлө. Анын дарты эмне себептен мен бул TikTok'та отуруп алып, өзүмчө бирөө менен сөгүшөйүн же бирөө менен өбүшөйүн деген жокмун. Мен ушундай кыйынчылыктар менен жеткизе алдым. Балдарымы дүйнөлүк аренага чейин алып келе алдым. Мен азыр мына Бишкекте, Кыргызстаныбыздын центринде тренер болуп, эң жакшы залда иштеп атам деген нерсени көргөзүп элге. Сиздер дагы кылсаңыздар болот, сиздер дагы машыксаңыздар болот, сиздер дагы ушундай ийгиликтерди жаратсаңыздар болот деп мен ата-энелерге көбүнө үлгү катары көрүнгүм келет, достор. Ал эми Арлет болсо, мына уулум, Аллага чексиз мактоолор болсун. Азыр мына ал дагы тренер болуп кирди. Ошол 3-4 жашынан баштаган балам азыр бир спорт залдын бакыйган тренери. Ал эмес экинчи спорт зал мынакей Дельта, мен өзүм машыккан залда дагы алды да баягы молдолу неме Амир Сап дегендей алды да балдарды дайыма үйрөтөт. Мен балам турганда, балам үйрөтүп атканда мен да кошо эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сөз бар. Балама кошуп мен да кыйкыра берсем болбойт, достор. Ошон үчүн мен TikTok'то мындай кылып премия алып берип, анан балдардын машыгуусун көрсөтүп атабыз, достор. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, мен айтайын дегеним, ар бир ата-эне балдар үчүн күйсө, балдары чоң ийгилик жарата алат. Балдар үчүн талим, тарбияны балдарына көңүлдүү болушунча берген болсочу, балдар өздөрү көтөрүп кете алат. Мына Аллага чексиз мактоолор болсун. Эң чоң улум сиздин өнөрүңүздү алайын, сиздин аккордеон ойногон жагыңызды алайын. Мен окуйун ата, сиз жетпеген ийгиликке мен жетейин деп, азыр мына консерваторияда 5-курста окуп атат. Аллага чексиз мактоолор болсун. Неге? Кудайга шүгүр, аккордеон ойнойт, ырдай алат, группасы бар. Азыр любой тойго барып, живой ырдай алышат.
мен сыймыктанам. Балдары менен сыймыктанам. Андан кийинки Арлеттин мына Кудайга шүгүр тренер болуп калды. Андан кийин Элбурсум мектебинде, андан кийин Азиреттим кечегиде чоң мына 23-үндө өткөн нерседе дагы мектептеги конкурста дагы номер 1 болуптур. Мектепте дагы номер 1 болуптур. Бул деген сөз өтө жакшы нерсе. Достор, келгиле. Бири-бирибизге болгон мамилени түздөйлү. Лайыктан баскыла. Бизге окшогон аталарга сөзсүз колдоо көрсөткүлө, достор. Ар бир жашоо билип билбей бирөөгө каттуу сөз сүйлөбөгүлө. Кыйынчылык менен алганбыз, көз жаш менен алганбыз мына медалдардын бардыгынчы. Ар бир бир мелдеште айттым мен. Мен бутум иштебей калган деп. Бир мелдеште ушундай нерсе болгон. Андай мелдештин далайы болбоду, достор. Далайы. Канча жерлерде мелдештер болду. Канча спор, канча баланын ар бир ата ушул жерде отурасыздар. Ата болом дегендер отурасыздар. Эне болом дегендер отурасыздар. Ата балаң бойго чыгып мушташып атса, кантип мынакта ырдап же жыргап отура аласың, достор? Жүрөгүң күйөт, жөн элечи, жүрөгүң өрттөнөт. Жүрөгүң өрттөнүп турат ошол маалда. Эгерде ошол маалдарда бир катуу бир жерине бирдеке тийип калса, же өзүңө тийгендей болот, бетиңе тийгендей болот, көзүңө тийгендей болот, достор. Бул баланы бойго чыгарып кой берип коюш оңой эмес. Тем более өзүң тренер болуп туруп, балдарың тыным жок, бойго кээде ушундай болот, элдин балдары барат, кошо барат. Бирок алар четтер финалда учуп кетет кээдечи. Игиликке жете албай калат, достор. А биз не кылабыз? Бирге чыгасын деп көгөрүп жүрүп, ар кандай кыйынчылыктан кээде бир күндө Ташкентте мына өзбек балдар көрүп атса керек, Ташкентте чоң бой болгондо Арлет барган. Ошондо бир күндүн ичинде 7 бойго салып жүргөн Арлетти. Чтобы жеңилсин депчи, 32 бала барган Кыргызстандан. 32ден 2 кыргыз болгон. Ошондо бир Арлет жеңген чемпион болуп биринчи орунду алган. Анан алып барган агайын намыз үчүн чыгып туруп, намыз үчүн мурду сынып кетсе дагы мушташып, Өзбек Азиз деген бала азыр тренер болуп жүрөт ал дагы. Алла разы болсун. Аябай сонун жигит. Ошол Азиз деген бала ремен алган, достор. Бул ачуу чындык. Ошондой кыйынчылыкта элестетип коюң, бир күндө 7 бой. Анан эртеси анан финал болгон. Финалдан кийин дагы Арлет мушташып, чоң баягындай света музыкалар менен чыгып туруп ойногон. Ошондо анан кийин Арлет дагы биринчи орун алган, достор. Бул деген ар бир кыйынчылык, ар бир мээнет бүтү эсиңде, жүрөгүңдө турат. Ар бир өткөзгөн күнүң. Ошон үчүн достор, ар дайым бири-бирибизди сыйлап, колдоп, кубаттап турайлы.